Так, эфирде ешкім жоқ қой. Эфирде 2 киши кирди. Кимдер болду экен? Бөлүшүп койсуңуздар. Элида Садыбакасова. Саламатсызбы, Элида? Бөлүшүп койсоңуздар. Саламатсыздарбы? 8 киши эфирде. Калы Курманов, Салморбек Рахматов. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Урматик кандайсың? Жакшысыңбы? Папаша кандай, жакшыбы? Баары аман эсенби? Жакшы турасыңарбы? Саламатсыздарбы? 15 киши эфирде. Бактыгүл Сатыбалдиева, саламатсызбы? Райым Алимбековна, саламатсыздарбы? Ошо таластар ККМге каршы чыккандар, ошо силер эфирге кошулуп койсоңор жакшы болмок. Ошол ким таласта ККМге чыккандар бар тең, ошолор дагы бир кирип койсо бул эфирге. Алмазбек Пирматов, салам алейкум. Файзулла Дженалиев, саламатсыздарбы? 18 киши эфирде. Алия, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Аман эсенсиңерби? Кандай турасыңар? Аман эсенсиңерби? Бардыңар тең. Алия, ошо Садыр Нуркожоевич абдан чоң саботаждардын баарын кылып атышат. Саботаж кылгандардын ошо бирөөсү ошо Акылбек Жапаров. Батма жолуң сыдыр болсун. Батма жакшы барып кел. Жеңиш Инаята, салам алейкум. Саламатсызбы дейт. Мына 21 киши эфирде. Мен азыр бир нерсени айтып кетет элем. Азыр мен силерге эфирдин астында бир нерсени угузуп кетет элем. Таластан бир аксакал бар. Ошол аксакал мынтип айтыптыр. Анан мен таластык деп салыптыр. Угузайын барыңарга. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү кайрылуу Канат Хасан аттуу бир жигитке кайрылгым келип атыр да. Бул мурунку бийликте де мындай бир болуп көргөн эмес эле. Көргөндөй болуп кандай болот. Ушул бийлик иштеп атса дагы, жөндөп атса дагы, айрыты көтөрүп атса, пенсия косөлөрдү көтөрүп атса дагы, ушу Канат Хасандын бир ар дайым эле бир тескери бир сөздөрдү сүйлөп ушул жаман өттү да. Эгерде бийлик келе турган болсо, өзүңчө эле чыгып барып жолукпайсың, мага бул бийликти бер, жетигини бер деп. Анан эле элдин атын жаман алып сүйлөгөнгө алдан мас болуп алыпсың айнанып. Мына Канат, балам, койбойсуң айнанай. Тынчтык кылбайсыңбы? Кыргызстанга азыр тынчтык керек калбай. Карапайым калктын мүддесин сен көтөрбөй эле кой. Карапайым калк иштеп келген, азал өз тартып келгенин тартып беребиз. Налогун төлөй беребиз. Sen ile var öyle, sen ile bizden aloktan tıkası yol olsa bizden azalsan tıkası koymak böyle. Koymayızın mı ağabey? Koymayızın mı? Görmün nasıl böyle götümde ıspaysın mı? Kılıç çatkanda. Talatı sıçan edemem, talasta bulun mu ağabey? Şu arı kaçandan beri kaçandan evren anan gelmiyor. Bomba yaramana, mintik yaram da evren anan. Sen bombanı yarılbay. Bombamını yaratırgandır toldıra. Mına urmatlı dostlar, ККМге каршы чыгып, ККМ боюнча бүт ситуациялардын бардыгын айтып чыксам, Акылбек Жапаровдун идеясы фикс деп туруп чыксам, ошонго деген карапайым элди ушинтип, мындайча айтканда карапайым содагерлердин баарын айтып чыксам, ошолор ушундай күлкүлүү нерселерди айтып кетет. Ошол аксакалга айтып коет элем, урматтуу аксакал. Сакалыңыз ак болсо дагы өзүңүз кичине мындай туура эмес ойдо экенсиз. Мен эч качан бомба жарам деп айткан эмесмин, айтпаймын. ККМ деген контрольно-кассовый машина деген бул жөн эле аппарат. Ал контрольно-кассовый аппарат уже дүйнө жүзү боюнча уже колдонбойт. Булар азыр деген ошо контрольно-кассовый аппарат уже элге өтпөй калган контрольно-кассовый аппараттарды алып келип туруп, бияка ошолорду алып келип туруп саткантат. Сатканда дагы чоң баа менен сатат. Ошону менен бизден мындайча айтканда акчаны алдап алып кеткиси бар. Урматтуу аксакал.
Анан кийин бул Акылбек Жапаров деген өтө мындай фантастический идеяларын жасаганга жол ачты. Ушуну менен Садыр Нуркожоевичти бир эки досту конкретно булар деген ушу туңгуюкка алып келатышат. Аксакал, урматтуу аксакал, сиз деген мен көңүл бурбайм, бирок сиз деген бир нерсени түшүнүп алыңыз. Таластагы бир нерсени түшүнүп алыңыз. Мен көлдүкмүн, сиз деген таластык деп айтып атасыз. Жердештер айтып атат дейсиз. Мен таласка деген куда болом. Мен кудаларым таластан. Таластын элинен ананайын. Ошон үчүн мен таластык элдерди абдан сыйлайм. Мен абдан жакшы кудаларым бар таластан. Жакшы кудаларым бар. Ошон үчүн мен таластарды абдан эле жакшы сыйлайм. Өзгөндүк кудаларым бар. Алардын бардыгын сыйлайм. Анан кийин ушундай билбей туруп ушу аксакалга бирөө жазып бергенби же эмне кылган, мындайча айтканда ал аксакалды ушинтип пайдаланып кетишти. Мен таластын кудасы болом. Мен көлдүкмүн. Мен кыргызмын. Тиякта элдин баары жазып атат. Сарт калмак уруусунанмын. Бирок көлдүк кыргызмын. Тагай бийдин тукумумун. Ошол аксакал, сизди деген туура эмес абдан пайдаланып кетишти, өтө эле туура эмес пайдаланып кетишти. Мен эч кандай бомба жарамдап айткан жокмун. Мен бийликке каршы чыккан эмесмин. Мен тынчтык жолун дайыма тандаймын. Тынчтык деп жүрөм. Митинг керек жок деп жүрөм. Силерге деген ошол эле Акылбектин жан жокөрлөрү же налоговыйдагы замдардын бирөөсү ошол силерди ошондой сүйлөттүрүп атат. Андай сүйлөгөнүңөрдөн коркпоймун. Андан тышкары мына мен информация боюнча нарындан даярдап атышыптыр, ошондойлорду мага каршы сүйлөп. Бир эле эмеси бир эле экен тексти. Оштон, Жалал Абадтан, Көлдөн ушинтип сүйлөп ошондой даярданаттыр. Ошон үчүн мен мунга көңүл бурбайт элем, мага информация жетти, что азыр ар бир дубандан ушундай дежурный аксакалдарды ушинтип, эми дежурный деп деле айтпайын, аксакал тарынбаңыз, бирок ушундай аксакалдарды пайдаланып, ушундай мени жаман көрсөткүсү келип атат. Мен андай нерселерге көңүл бурбайм. Мен ККМге каршымын. Анткени ККМ бүгүнкү күнү бул уже тарыхта калган машинка. Азыркы чоң программалар бар. Ар бирөөбүздө момдо уюлдук телефондор бар. Ошол телефондорго эле программаларды киргизип эле, эч кандай акча төлөбөстөн эле программаларды киргизип эле ар бир мамлекетте, азыр Россияда бүт бизнес-центрлер, бүт чоң магазиндер, супермаркеттер бүт бары ушундай телефонный программага өтүштү. Андан тышкары Казакстанда уже толугу менен контрольный кассовый аппараттар, электрондук счет фактуралар бары жабылды. Аякта Каспий деген программа кирди. Ошону менен азыр кассовый аппарат сатып алыштын кажети жок. Өтпөй калган кассовый аппараттарды Кыргызстанга алып келип сатыштын кажети жок. Кыргыз элимди алдабагыла, урматтуу Акылбек Кусенбекович. Силер мындайча айтканда ККМди киргизебиз деп туруп Кыргыз элин алдап атасыңар. Анан ушундай аксакалдарга туура эмес информацияларды берип туруп ушундай кишилер менен пайдаланып атасыңар. Биздин эң чоң байлыгыбыз, Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул Кыргыз элим. Кыргыз элимди ошол контрольный кассовый аппараттарга эсептеп көрсөк, где-то бир 200 миллион доллар деген акча кетет экен. Ошону деген бюджеттен төлөйбүз дегендей кылып атасыңар. Ошол андан көрө 200 миллионго Таластан бир больница ачкыла, жакшы бүт Нарындан ачкыла, Оштон ачкыла, Жалал Абадтан ачкыла, Баткенден ачкыла, Ысык Көлдөн ачкыла, Нарындан ачкыла. Ошондой жакшы больницаларды мындай толук инструменттер менен, оборудование менен камсыздандырсаңар, бул көбүрөөк элге пайда болот. Ошондуктан урматтуу досторум, урматтуу аксакал, сиз уятыңызды болсо өзүңүз жакшы түшүнгөндөн кийин кайра эфирге чыгып, өзүңүз менден эмес, мен сизден кечирим сурашыңыздын кажети жок, кереги жок. Эл көрүп атат, эл билип атат. Мен чындыкты гана айтып атам. Ошондуктан урматтуу эл журт,
тынчтыкта жүрөлү, аманчылыкта жүрөлү. А момундай мага уюштурулуп аткан провокациялар бул кечеки күн. Мен силердин провокацияларыңардан коркпоймун. Мен жөнүндө тет жерде бир кайда бир жомоктордун баарын жазып атасыңар. Тет жерде бир келин бар, алда бир жомоктордун баарын жазып атат. Акылга сыйбаган жомоктор жазып атат. Мейли, анда деле мейли. Мен теңелбейм андайларга. Бир элеске тутуп алыңыздар. Мен мындай нерсе теңелбейм. Мен ушундай нерселерди бир айтып чыгайын дедим, ошону азыр бир айттым. Аксакалдын сакалын сыйлаган үчүн мен бүгүн азыр чыктым. Аксакал, сиз таластан болсоңуз, мен таластын кудасымын. Таластыктардын кудасымын. Талас элинен ананайын. Таласта ККМге каршы чыккандар мына ошол аксакалга бир түшүндүрүп койсоңуздар. Түшүндүрүп, туура кылып аттың, мындай туура эмес сүйлөдүңүз, бул мындай деп туруп, өзүңөр айтып бересиңер, айтып бербейсиңер, бул өзүңөргө. Ошон үчүн, урматтуу достор, ачык сүйлөп атам, ачык айтып атам. Бирок мен митингтерге каршымын, дагы бир айтып коеюн ушуну. Аны убара болбогула, бийликтегилер ан үчүн жүрөк түшүрбөгүлө, жүрөгүңөр түшпөй эле койсун. Мен эчтеке уюштурбаймын. Анткени биринчи кезекте тынчтык керек. Тынчтык керек ошол. Кыргыз момундай дүйнө жүзүндө ушундай акыбал өтө тарабы, өтө оор болуп турганда, бизде да Кыргызстанда тынч, аман эсен эмеден жүрөлү. Бирок могу бүгүнкү күнү ушундай шулундар бийликтин жанында жүрүп алып, туура эмес информацияларды ажообузга жеткизип, туура эмес информациялар камчы Кыдыршаевичке жеткизип, далай элди түрмөгө камап атышат. Мен ажагдан мен корккон жерим жок. Ошол жерде азыр 26 Кемпирабад боюнча отургандар, алар дагы туура эмес информация менен камалгандар. Ошон үчүн урматтуу достор, тынчтык болсун, аманчылык болсун, Кыргызстаныбыз алга. Кыргызстан только алга. Жакшы алыңыздар.